Таманыңыздар бастырбай оруп, таманыңыздар кыйнап, ватный болуп, уктап турганда түйүлүп же бастырбай, кандай гана бут кийим кийбесеңиздер бастырбай атса, бул таманыңыздарда шпора бар. Шпора эмнеде пайда болот? Шпора денеде суук өткөндөн пайда болот. Организмде, значит, сбой кеткен. Эмне үчүн дегенде, сиздер азыр ысык, суук, постоянно кондиционер, же болбосо шамал, же болбосо бассейн, көлдөргө түшөсүздөр. Ошондо адам денесине суук өтө баштайт. Суук өткөндө ал келет да ички аппараттарга суук тиет. Ички аппаратка суук тийгенден кийин обязательно тамандар ооруй баштайт. Неге тамандар? Потому что таманда бизде болгон ички аппарат, ичагарын, баш, ичагарын ашказан, ичеги бол, өт бордун баары таманда. Нервтин баары таманда. Тамандарга суук өткөндө шпора башталат, адам кыйнала баштайт, ол баса албай, кыйналат, уктай албай. Шпорадан айрылам десеңиздер, биздин адрес Бишкек шаары Сагынбай манасы 147, же болбосо профилдеги номерге келип кайрылыңыздар.